25-bölüm. Амация 25 жашында такка отуруп, 29 жыл Иерусалимде падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жеодан, ал Иерусалимде эле. Ал теңирге жаккан иштерди кылды. Бирок аларды бүт жүрөгү менен кылган жок. Анын падышачылык бийлиги бекемделген соң, падыша атасын өлтүргөн өз кулдарын өлтүрдү. Бирок алардын балдарын өлтүргөн жок. Анткени Теңирдин Мусага берген мыйзам китебинде мындай деп жазылган: балдары үчүн аталары өлтүрүлбөсүн, аталары үчүн балдары өлтүрүлбөсүн. Ар ким өз кылган кылмышы үчүн өлүм жазасына тартылсын. Амация бардык жүйүт элин чогултту. Жүйүт жана Бенжамин урууларына 1000 башлар менен 100 башларды койду. Алардын 20 жаштагыларын жана андан жогоркуларын эсептеп чыгып, найза калкан көтөргөн, согушка жарактуу 300 000 адамды тандап алды. Ошондой эле 100 талант күмүшкө 100 000 жоокерди ысрайылдыктардан жалдап алды. Бирок Кудайдын кишиси ага келип мындай деди: "Падыша, сени менен Исраил аскерлери барбасын. Анткени Теңир ысрайылдыктар менен да, Ефраимдин уулдары менен да эмес. Сен өзүң жалгыз бар, эрдик кылып майданга кир. Болбосо Кудай сени душмандын көз алдында кулатат. Анткени колдой турганда, кулата турганда Кудай өзү." Амация Кудайдын кишисине: "Исраил аскерлерине мен берген 100 талант күмүштү эмне кылыш керек?" деди. Кудайдын кишиси: "Кудай сага андан көптү бере алат" деди. Ошондо Амация Ефраим жеринен келген аскерлерди өз жерине кетириш үчүн бөлүп салды. Алар жүйүттөргө абдан ачууланып, өз жерлерине ачууланган бойдон кетишти. Амация болсо кайраттанып, өз элин баштап, туздуу өрөөнүнө жетип, Сейирдин 10 000 уулун кырып салды. Жүйүт уулдары алардын 10 000 адамын колго түшүрүп, аларды асканын чокусуна алып чыгып кулатып жиберишти. Алардын сөөгү талкаланды. Амация согушка катыштырбай кайра жөнөткөн аскерлер болсо Самариядан Бейт-Хоронго чейинки жүйүт аймагынын шаарларына чачырап кетишти. Алар ошол шаарларга кол салып 3000 адамды өлтүрүп, өтө көп олжоого ээ болушту. Амация Эдомдуктарды талкалап келгенден кийин Сейир уулдарынын кудайларын алып келип өзүнө кудай кылып койду да, аларга табынып жыпар жыттуу зат түтөттү. Ошондо Теңир Амацияга катуу каарданып, ага пайгамбарын жиберди. Пайгамбар ага: "Сен эмне үчүн сенин колуңдан өз элин куткара албаган бул элдин кудайларына табынып жатасың?" деди. Ал ушинтип айтканда падышага: "Сени падышага кеңешчи кылып коюшту беле? Токтот, болбосо сени өлтүрүп коюшат" деди. Пайгамбар унчукпай туруп кайра: "Кудай сени жок кылууну чечкенин билдим. Анткени сен ушул ишти кылып, менин кеңешимди укпай койдуң" деди. Жүйүт падышасы Амация өзүнүн кеңешчилери менен кеңешип көрүп, Исраил падышасы Жейунун уулу Жаахаздын уулу Жаашка киши жиберип: "Кел, жекеме-жеке беттешели" деп айттырды. Ошондо Исраил падышасы Жааш Жүйүт падышасы Амацияга мындай деп айттырды: "Лебанондо өскөн тикенек, Лебанондо өскөн кедрге киши жиберип, кызыңды менин балама бер" деп айттырыптыр. Бирок Лебанондогу жапайы жырткычтар өтүп, ал тикенекти тебелеп салышты. "Сен, мен Эдомдуктарды талкаладым" деп текеберденип, өзүңдү өзүң көтөрүп жатасың. Андан көрө үйүңдө эле отура берсеңчи, коркунучтуу ишти баштап эмне кыласың? Өзүң менен кошо Жүйүт аймагында өлтүрөсүң. Бирок Амация анын сөзүн уккан жок. Анткени алар Эдомдуктардын кудайларына табына баштагандыктан, аларды Жааштын колуна салып бериш үчүн бул иш Кудайдан болду. Исраил падышасы Жааш аттанып чыгып, Жүйүт падышасы Амация менен Жүйүт аймагындагы Бейт-Шемеште жекеме-жеке беттешти. Ошондо исраилдыктар Жүйүт аймагындагыларды талкалап салышты. Ар ким өз үйүнө качты. Исраил падышасы Жааш Жаахаздын уулу, Жааштын уулу, Жүйүт падышасы Амацияны Бейт-Шемеште туткунга алып, аны Иерусалимге алып келди. Анан Иерусалим дубалын Ефраим дарбазасынан бурчтагы дарбазага чейин 400 чыкана куратты. Анан Кудай үйүнөн Обейд-Эдомдун көзөмөлүндөгү алтын күмүштөрдү, кымбат идиштерди, падыша үйүнүн казынасын, башы барымтага алынган кишилерди алып Самарияга кайтып келди. Жүйүт падышасы Жааштын уулу Амация, Исраил падышасы Жаахаздын уулу Жааш өлгөндөн кийин дагы 15 жыл жашады. Амациянын калган иштери, алгачкысы да акыркысы да Жүйүт жана Исраил падышаларынын китептеринде жазылган. Амация Теңирден баш тарткандан кийин Иерусалимде ага каршы чыккынчылык уюштурушту. Ошондо ал Лакишке качып кетти. Анын артынан киши жиберип, аны ошол жерде өлтүрүштү. Анын сөөгүн аттар менен алып келип, Жүйүттүн шаарына, ата-бабаларынын жанына коюшту. 12-бөлүм. Асмандан улуу жышаан, күн жамынган аял көрүндү. Анын бутунун астында ай, башында 12 жылдыздуу таажы бар экен. Ал кош бойлуу болгондуктан төрөт азабынан кыйналып кыйкырып жатты. Асмандан дагы бир жышаан, 7 башы, 10 мүйүзү, 7 таажысы бар чоң кызыл ажыдар көрүндү.
Ал өзүнүн куйругу менен асмандагы жылдыздардын 1/3 бөлүгүн жерге шыпырып түштү. Ажыдар наристени төрөлөр менен жеп салуу үчүн төрөр маалы келип калган аялдын алдына келип турду. Аял бардык элдерди темир таяк менен кайтара турган эркек бала төрөдү. Бала Кудайдын жана анын тактысынын жанына көтөрүлүп кетти. Аял болсо чөлгө, Кудай даярдап койгон жерге качып кетти. Анткени ал жерде ал 1260 күн багылышы керек эле. Анан асманда согуш чыкты. Михаил жана анын периштелери Ажыдарга каршы согушушту. Ажыдар жана анын жин перлери тигилерге каршы согушушту. Бирок жеңилип калышты. Аларга андан ары асманда орун жок эле. Ошентип чоң Ажыдар бүткүл ааламды азгырган шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылаан жерге кулатылды. Аны менен кошо жин перлери да кулатылды. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн катуу үндү уктум. Биздин Кудайыбыздын куткаруу иш жүзүн ачты. Анын күчү көрүндү, анын падышачылыгы орноду. Анын машаягы бийликти колуна алды. Анткени биздин бир туугандарыбызды Кудайдын алдында күндүр түндүр жамандаган ушакчы жерге кулатылды. Алар аны козунун каны менен, өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. Ошондуктан асман жана анда жашагандар кубаңгыла, бирок жер үстүндө жана деңизде жашагандарга кайгы, анткени шайтан өз убагынын аз калганын билип, силерге катуу каар менен түштү. Ажыдар өзүнүн жерге кулатылганын көргөндө, эркек бала төрөгөн аялдын артынан сая түштү. Ошондо чөлдөгү ордуна качып кетиш үчүн аялга чоң бүркүттүн 2 канаты берилди. Ага жылаандан алыс жерде бир мезгилдер жана жарым мезгил кам көрүлдү. Аялды агызып кетиш үчүн анын артынан жылаан өзүнүн оозунан чоң суу кое берди. Бирок аялга жер жардам берди. Ал өзүнүн оозун ачып, Ажыдар кое берген сууну жутуп алды. Ошондо Ажыдар аялга аябай ачууланып, аялдын башка балдары менен Кудайдын осуяттарын аткарган Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүнө балдары менен согушууга жөнөдү. 8 бөлүм. Себайот теңирден мындай сөз болду. Себайот теңир мындай дейт: Мен Сионду чоң кызганыч менен кызгандым. Мен аны катуу каар менен кызгандым. Теңир мындай дейт: Мен Сионго кайрылып келип, Иерусалимде жашайм. Ошондо Иерусалим чындык шаары деп аталат. Себайот теңирдин тоосу ыйык тоо деп аталат. Себайот теңир мындай дейт: Иерусалимдин көчөлөрүндө кайрадан каары кишилер менен каары аялдар колдоруна таяк кармап отурушат. Анткени алар узак өмүр сүрүшөт. Бул шаардын көчөлөрү ойноп жүргөн жаш балдар менен жаш кыздарга толот. Себайот теңир мындай дейт: Эгерде бул ошол күндөрү бул элдин көзүнө укмуш болуп көрүнсө эле, менин көзүмө да укмуш болуп көрүнмөк беле дейт Себайот теңир. Себайот теңир мындай дейт: Мен өз элимди чыгыш өлкөсүнөн жана батыш өлкөсүнөн куткарып алам. Аларды алып келем. Алар Иерусалимде жашап калышат. Алар менин элим болушат. Акыйкаттык менен чындыктын негизинде мен алардын Кудайы болом. Себайот теңир мындай дейт: Себайот теңирдин үйүнүн пайдубалы орнотулган күнү пайгамбарлар аркылуу айтылган сөздөрдү азырда угуп жаткандар. Ибадаткананы куруш үчүн кайраттуу болгула. Анткени ошол күндөрдөн мурун адамдарга акы төлөө болгон эмес, жаныбарлардын эмгеги үчүн да акы төлөө болгон эмес, кетип жаткандарга да, келип жаткандарга да душмандардан тынчтык болгон эмес. Адамдардын бири-бири менен касташуусуна мен жол берчүмүн. Азыр болсо бул элдин калдыгы үчүн мен мурдагы күндөрдө эмесмин дейт Себайот теңир. Анткени эгин тынчтыкта айдалат. Жүзүм сабагы өз жемишин берет, жер өз түшүмүн берет, асман өз шүүдүрүмүн берет. Мунун баарын мен бул калган элдин ээлигине берем. Жүйүт менен Исраил, силер элдердин арасында каргыш болосуңар, бирок мен силерди куткарам, силер бата болосуңар. Коркпогула, кайраттуу болгула. Анткени Себайот теңир мындай дейт: Силердин ата-бабаларыңар мени каардан тышканда, мен силерди жазалоону чечкем. Ошол чечимимди өзгөрткөн эмесмин дейт Себайот теңир. Бирок мен бул күндөрү Иерусалимге жана Жүйүткө кайрадан жакшы нерсе кылууну чечтим. Коркпогула. Силер кыла турган иштер булар. Бири-бириңерге чындыкты айткыла. Дарбазаңардын алдында акыйкаттык менен тынчтыкты сактап, сот жүргүзгүлө. Силердин араңардан эч ким өз жүрөгүндө жакынына каршы кыянаттык ойлобосун. Жалган антты сүйбөгүлө, анткени мунун баары мен жек көргөн нерселер дейт теңир. Анан мага Себайот теңирден мындай сөз болду. Себайот теңир мындай дейт: 4-чү айдын орозосу, 5-чи айдын орозосу, 7-чи айдын орозосу жана 10-чу айдын орозосу Жүйүт тукуму үчүн кубаныч менен шаттыкка, жакшы майрамдарга айлансын. Чындык менен тынчтыкты сүйгүлө.
Себайот теңир мындай дейт: көптөгөн элдер жана көптөгөн шаарлардын тургундары келишет. Бир шаардын тургундары экинчи шаардын тургундарына барып, теңирдин алдына барып сыйыналы, Себайот теңирди издейли дешет. Ар бири мен да барам дейт. Иерусалимде Себайот теңирди издеш үчүн, теңирге сыйыныш үчүн көптөгөн уруулар жана күчтүү элдер келишет. Себайот теңир мындай дейт: ал күндөрдө мындай болот. Ар кандай тилдерде сүйлөгөн бардык элдерден 10 киши чыгып, бир жүйүттүн этегинен кармап, ага биз сени менен барабыз, анткени Кудай силер менен экенин уктук дешет. 11-бөлүм. Эжесиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты. Исаны жыпар жыттуу май менен майлаган, анын бутун чачы менен арчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле. Теңир жакшы көргөн адамың ооруп жатат деп эжесиңди Исага айтырып жиберишти. Иса муну укканда, ал бул оорудан өлбөйт. Бул Кудайдын даңталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай уулу даңталат деди. Иса Мартаны, анын сиңдисин жана Лазарды жакшы көрчү. Ал Лазардын ооруп жатканын укса да, жүргөн жеринде дагы 2 күн болду. Андан кийин шакирттерине мындай деди: "Жүргүлө, жүйүт аймагына кайра баралы." Шакирттер ага: "Устат, жүйүттөр жакында эле сени ташбаранга алып өлтүргөн жатышпады беле? Анан кайра ошол жака барган жатасыңбы?" дешти. Иса аларга: "Бир күндө 12 саат жарык болот эмеспи? Күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат. Ал эми түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт, анткени анын ичинде жарык жок" деп жооп берди. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин аларга: "Досубуз Лазар уктап калды, бирок мен барып аны ойготом" деди. Шакирттер ага: "Теңир уктап жатса, анда айыгат" дешти. Иса Лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле. Шакирттери болсо анын жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту. Ошондо Иса ачык эле мындай деди: "Лазар өлүп калды. Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду. Жүргүлө ага баралы." Ошондо эгиз деген ысымы бар Томас башка шакирттерге: "Жүргүлө, биз да аны менен бирге өлөлү" деди. Иса келгенде Лазардын көргө коюлганына 4 күн болгонун укту. Бетания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен 15 стадий болгондуктан көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле. Марта Исанын келе жатканын укканда алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды. Марта Исага: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес. Бирок мен азыр да билем, сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет" деди. Иса ага: "Бир тууганың тирилет" деди. Марта ага: "Акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем" деди. Иса ага мындай деди: "Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби?" Марта ага: "Ооба Теңир, дүйнөгө келе турган Кудай уулу Машаяк сен экендигиңе ишенем" деди. Муну айткандан кийин ал үйүнө барды да сиңдиси Мариямды тымызын чакырып алып: "Устат бул жерде, ал сени чакырып жатат" деди. Муну каар менен Мариям шашылыш тура калып Исага жөнөдү. Иса айылга кире элек болчу. Ал Марта менен жолуккан жерде эле. Мариямга көңүл айтканы келгендер анын үйдөн шашылыш чыгып кеткенин көрүшкөндө, бир тууганын жоктоп ыйлаш үчүн мүрзөгө кетти го деп ойлоп, артынан кошо жөнөштү. Мариям болсо Иса турган жерге келди да, аны көргөндө бутуна жыгылып: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес" деди. Мариямдын жана аны менен келген жүйүттөрдүн ыйлаганын көргөн Исанын каңырыгы түтөп жүрөгү сыздады. "Аны кайсы жерге койдуңар?" деп сурады Иса. "Теңир келип өзүң көр" деп жооп беришти алар. Иса көзүнө жаш алды. Ошондо жүйүттөр: "Карагылач, Лазарды ал кандай жакшы көрчү" дешти. Кээ бирөөлөр болсо: "Бул сокурдун көзүн ачпады беле? Анан ушуну өлүмдөн алып кала алган жокпу" дешти. Иса ичинен кайгырып мүрзөгө басып келди. Ал оозу таш менен жабылган мүрзөлүк үңкүр эле. "Ташты алып салгыла" деди Иса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Мартага: "Теңир жыттанып кетти го, коюлганына 4 күн болуп калбадыбы" деди. Ошондо Исага: "Мен сага эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем" деди. Үңкүрдүн оозунан ташты алып салышкандан кийин Иса асманды карап мындай деди: "Ата, мени уккандыгың үчүн сага ыраазымын. Мени дайыма угарыңды билем. Бирок муну мени сен жибергениңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам." Муну айткандан кийин ал бийик үн менен: "Лазар, чык" деди. Ошондо колу буту кишенделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети башы да оролуу эле. Иса аларга: "Анын кепинин чечкиле, бассын" деди. Мариямга келген жүйүттөрдүн көпчүлүгү Исанын кылган ишин көрүшкөндө ага ишенип калышты. Ал эми кээ бирөөлөрү фарисейлерге барып Исанын эмне кылганын айтып беришти.
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер жогорку кеңешти чакырып мындай дешти: эмне кылсак, бул адам көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатат. Эгерде аны ушул бойдон тим койсок, баары ага ишенип калат. Анан римдиктер келип жерибизди да элибизди да басып алышат. Алардын бири, ошол жылга башкы ыйык кызмат кылуучу болуп шайланган Каяпа мындай деди: силер эч нерсени билбейсиңер. Бүт эл жок болгондон көрө эл үчүн бир адамдын өлгөнү силер үчүн жакшы болорун түшүнбөйсүңөр. Муну ал оюнан чыгарып айткан жок. Ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болгондуктан Исанын эл үчүн өлөрүн алдын ала айтты. Ар бир улут үчүн гана эмес, Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да өлүшү керек болчу. Ошол күнү алар Исаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. Ошондон кийин Иса жүйүттөрдүн арасында ачык жүрбөй калды. Ал чөлгө жакын жердеги Ипраим деген шаарга кетти. Ал жерде шакирттери менен болду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калгандыктан өлкөнүн туш тарабынан көптөгөн адамдар майрам алдында тазалануу үчүн Иерусалимге келишти. Алар Исаны издешти. Ибадатканада туруп алышып, кандай деп ойлойсуңар, ал майрамга кирет болду бекен деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер болсо Исаны кармаш үчүн Исанын кайда экенин ким билсе кабарлап койсун деген буйрук беришти.